карап чуркагандачы жүрөгүңөр мындай карасаңар, бир башыңар сай болот. Кана кетип, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. 67 жаштагы Эсенбай Маматов 48 жылдан бери окуучуларга өзүнүн бий өнөрүн үйрөтүп жатат. Анын окуучулары күн сайын бий үйрөнгөнү келишет. Келген окуучулар кыргыз, өзбек, тажик, татар элдеринин улуттук бийлерин үйрөнүшөт. Жылдан баштап ушул бий бөлүмү ачылганда келген. Ошондон бери мына 19 жыл кетип атат, 29 жыл болду да бий үйрөткөнүмө. Бул менин кесибим өзү ушул хореографияны мен өймө Душанбеден бүткөм, Тажикстандан бүткөм. 1987 жылы бүткөм да. Анан мурун мен өзүм Мургатта иштедим эле, ал жактан иштеп, ушу Тажикстандан келип, бияка өзүм илжеликмин. Австрия сагарып барып калгам да, анан келип, бияка чыгаргандарынан 90-жылы келип ошодон бери иштеп атам. Өзүм бала кезде бийди дагы, ырды да жакшы көрчүмүн да. Талантым бар эле дегендей. Анан мен өзүм Ош пединститутунда окугам. 3-курстан кетип калган элем да. Анан эми бийде бизде бий жок эле бул убакта Кыргызстанда. Бийди да анчалык билбейт эле да. Мен 76-жылы кеткем да, ошо 77-78 жылы чейин окудум, анан кийин кетип калган элем. Анан ошо Тажикстандан бүттүм да, окуну. Тажикстанда 30 жашымда барып, ошо искусство институтунун хореография бөлүмүнө кирдим да. Ал жерде болсо албайт экен мындай эми улуу жаштагыларды эксперимент катары алган да мени. Анан ошонун бийде карап улап кеттим да, бала кездеги немемди улап, анан кийин бий кесибине өтүп кеттим ошол менен. Азыркы учурда менде 16 окуучу өзүмдүн бюджеттеги окугандарым бар, андан сырткары дагы 14-15 эме бар, ошо менен 30дан ашык бийчилер бар менде. Менде бизде мен национальный эме жана элдик бийлерди үйрөтөбүз да биздечи. Народный бий деп коет бизде бийдин эмесинде. Мен народный бийде бизде кыргыз бийи бар, өзбек бийи бар, тажик бийи бар, тиги татар бийи бар, цыган бийи бар, испан бийи бар. Бүт бийлердин баардыгын үйрөтөбүз. Менин бийчилерим болсо ар дайым мына республикалык областной конкурстарда 1-2 месттен алып жүрүшөт, постоянно эле. Айрыкча мына Ошто өтөт, жана жаш таланттар, мен кыргызстандык менен сыймыктанам дегенде. Ошондо былтыр менин 2 кызым 1 месттен алып ошого катышып беришти. Бишкекке барып, экөө. Быйыл дагы болгон атат, быйыл да катышып атат. 3 окуучумду даярдап атам. 3 окуучум тең барганга даярдап атам. Кезинде кичинекей 63-жылы жана Ленинградский немеге алганда ал убакта эч ким түшүнбөйт эле да бий эмне экенин. Ленинградтын Ваганова деген эмесине алганда мен барып жибербей коюшкан да, ал алыс жер экен деп. Вагановага хореографическое училище эле да ол. Анан кийин менде үйдө каршы болгон эч ким жок, себеби талантым болгондон кийин ким каршы болот? Эркиндиктерим мен эми буга чейин ошол Тажикстандын Памир деген эмеси бар, бийик жери бар Памирде. Ошол жерде Мургап районунда эме болуп иштеп келдим. Директор дом культуры болуп иштеп келдим. Ошол жерде 14 жыл иштедим. Анан 90-жылда келдим да бул жерге. Ал жерде жешкиндиктерим Бустон 1, Бустон 2, Бустон 3 деген жанагы фестивалдар бар да, алардачы. Жеке фестивалдарда болот, ал жерде бийчилердики, ырчылардыкы болот. Анан ошо коллективный Бустон, анда мен ошол Бустондо 1-2 месяцана 2 жолу алдык да биз. Андан кийин мен өзүм жеке бийледим тажиктердин бийине. Только анда жана неме менен, дойра менен бийлетет да, аларда ритм менен. Ошондо 2 месяцаны алдым тажиктердин эмесинде. Армагони Жавони деген бир конкурс болду, ошондо 2 месяцаны алдым. Ондо мен тажик бийин деле жакшы көрсөтө эле келем да. Каарманыбыз жашы 70-ке чукулдаса дагы кыргыздын улуттук бийлерин так секире билет. Ал бизге кыргыз бийин бийлеп берди. Улуттук бийин биле аласыз. Мен эми билесем биле берем, кайсы улуттук болсо. Бирок азыр ден соолукка бара берсе кичине неметип калдым да. А то
орус болса деле билем, татар болса деле билем, искандар болса деле билем, бардали билем. Айыптарга тойдун көрсөтсөңүз анда. Эми той канча чакырат, кыздар менен барып калабыз. Кыздарды алып барам. Анан кийин өзүм деле кээде билип берем, ырдап берем. Достордун арасында той бой аштарда билесизби? Обязательно. Көптөгөн бийчилерге устат болгон Эсенбай Маматов алгач кошуна Тажикстандагы кыргыздар жашаган Мургап районунда эмгектенет. Кийин Алай районуна көчүп келип, өзүнүн кесибин уланткан. Ал бийчилерди бийге гана үйрөтпөстөн кийимдерин дагы өзү тигет. 70-жылдар, 80-жылдар Боби деген кино чыккан. Мына Индиан киносу. Ошондо Боби деген баланын кийимин көрүп алып, көк костюм экен жашынакай. Анан ошону карап отуруп өзүм тиктим, өзүмө. Анан дагы бир жакшы жолдош балам бар эле, ага тигип бердим. Экөөбүз окшош кийгенбиз да. Ошондон баштап анан тигүүчүлүк мага небекти. Азыркы кийген көргөн кийимдердин теңин өзүм тиккем. Өзүм тиккем. Материалдарын болсо бизде өкмөттүкү да бар бул жерде, алып берет. Андан тышкары өзүбүз эптеп материал табабыз, тойго чыкса кичине акча алабыз. Ошол акчаларга неметип жумшайбыз да, тойлордон алган нерсе. Болот экен барган сайын адам баягы ден соолугун деле неметип калат экен да. Анан мени заменить эткен эч ким жок да, алмашкан эч ким жок. Анан мен болсо чыгарайын деп, окуучулар чыгарам, окуп бүтүп кеткенден кийин эле башка окууга тапшырып кетип калышат да. Болсо өзүм деле алып барып тапшырып келейин, силерди киргизейин дедим, искусство институтуна барып. Азыр эми бий бөлүмү бар да жерде. Десем ол деле болушпайт, кээ бирлери кесипти башка тандап кетишет да. Азыр эми бир кызым окуп атат, 3-класста кеткен бул жерден. Хореографический училищеде окуйт Базарбаевада. Ал келеби бүткөндөн кийин билбейбиз ал кыз. 8 жыл болду ана ошо. Алай районунун борборундагы Сами Дооронов атындагы музыкалык мектепте Эсенбай Маматов бий үйрөтүүчү жалгыз мугалим. Ал 48 жылдык иш тажрыйбасында 30дан ашык бийдин кыймылын өзү иштеп чыккан.